урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москвада мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Рейстерге түшкөн болсоңуз, миграциялык өкүлчүлүккө кайрылып, эртерээк рейстерден чыгып алыңыз. Документтердин бардык түрүн жасайбыз, албетте официалдуу иш кагаздарды кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Регистрация ДМС, ИНН, СИНЕЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, перевод паспорт, Сахарова карточка, перевод заказ баарын жасайбыз. Маалымат үчүн +7 909 993 46 44. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер агенттиги элге кайрылды. Президентке караштуу Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик өлкө жарандарына кайрылып, социалдык тармактарда тараган маалыматтарга этият мамиле кылууга чакырды. Мекеме белгилегендей, айрым фейк аккаунттар тарабынан социалдык тармак аркылуу бурмаланган маалыматтар таратылууда. Өлкөбүздө жана дүйнөдө болуп жаткан ар кандай окуялардын айланасында социалдык тармактарда маал менен кызуу талкуулар жүрүп турат. Акыркы эле мисалдарды алсак, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жерлерде мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү максатында жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттерге, тарыхый окуяларга, ошондой эле чек арадан өтүү процессинде жана чет өлкөлөрдө болуп жаткан окуяларга байланыштуу айрым фейк аккаунттар тарабынан социалдык тармак аркылуу элдин ынтымагына доо кетирүүчү, коомдо чыңалуу жараткан пост жана комментарийлер жазылып, бурмаланган маалыматтар таратылууда. Алар дин жана этностор аралык мамилелерге байланыштуу чагымчылдык постторду же комментарийлерди жазып, элдин талкуусун сууну нуктан бургандай буруп жатышат. Улуттук агенттик жогорудагылардын негизинде жарандарды мындай чагымчылдарга алданбоого, коомдук тартипти жана мыйзамдуулукту сактоого, элдин биримдигин бекемдөөгө, фейк аккаунттар аркылуу социалдык тармактарда жайгашкан постторго комментарийлерди жазууда этият болууга чакырат. Өлкөбүздүн тез өнүгүп жаткандыгын көрө албаган тараптар да бар экендигин, ошондой эле элдин ынтымагы жана жарандык биримдик өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн жана туруктуулугунун негизи болорун белгилейбиз деп айтылат кайрылууда. Булак Суперкежи. Лейлекте чек араны демаркациялоо иштери кызуу жүрүүдө. Кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо иштери Баткен облустун Баткен жана Лейлек райондорунун чек ара аймагында жүрүүдө. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүк билдирди. Лейлек району боюнча иштер учурда жаңы жер айыл аймагында жана Катта Тоз жерлигинде аткарылууда. Облус башчысы Айбек Шаменовдун жетекчилигинде жергиликтүү бийлик органдары демаркация жумуштарына көмөк көрсөтүүдө. Бул багытта Лейлек районунун акими Асылбек Жеңишбек баш болгон жумушчу топ калктуу конуштарга зым тартуу иштери боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, турак жай, короо жай, коммерциялык багыттагы объекттерден, бактарактардан тазалоо иштери аткарылууда. Учурда Лейлек районунун жаңы жер жана Кең Талай айыл аймагында 105 объект аныкталып, тазалоо иштери толук бүтүп, зым тартууга даярдалды. Жарандар турак жайлары, эгин талаалар аркылуу өткөн зым тартуу иштерин түшүнүү менен кабыл алууда. Лейлек районунун чек арасынан 16 чакырым аралыгына зым тартылып, 42 чакырым жол салынды. Курулуш материалдары чек ара заставаларында ширетилип, сырдалып, чек ара сызыгына жеткирилүүдө. Бул иш-аракеттер УКМКнын чек ара кызматы баш болгон 6 мамлекеттик аскер кызматтары тарабынан аткарылууда. Орусияда жаңы төрөлгөн ымыркайын таштандыга таштап кеткен аял кармалды. 4-сентябрда Ленинград облустун Всеволожск шаарындагы имараттын жанындагы таштаны желектин жанына жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кеткен аял кармалды. Бул тууралуу Орусиянын облустук тергөө комитети билдирди. Жаңы төрөлгөн ымыркайды энеси өлтүрүүгө аракет кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Учурда наристе медициналык мекемеде экени маалым болду. Жаңы төрөлгөн баланы таап алгандар укук коргоо органдарына билдиришкен. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иш-чаралардын натыйжасында аял тергөөчүлөр жана милиция кызматкерлери тарабынан жеринде кармалды. Учурда аял жасаган кылмышы боюнча сурак берип жатат. Жакын каралыкта ага карата айып тагылып, башкаруу чарасы тандалат деп айтылат маалыматта. Башкармалыктын маалыматына караганда 1987-жылы туулган шектүү мурда адам өлтүрүү боюнча соттолгон. Учурда окуянын бардык жагдайлары аныкталып, кылмыштын жасалышына түрткү болгон себептерди жана шарттарды аныктоо боюнча
чаралар көрүлүүдө. Зеленский Путиндин Москвада жолугушуу өткөрүү сунушуна жооп берди. Украина президенти Владимир Зеленский Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Бул тууралуу ал Каалоочулар коалициясы саммитинен кийин Парижде өткөн пресс-конференцияда маалымдады. Америкалык өнөктөштөрүбүз Путин менен Москвага чакырганын айтышты. Мен ойлойм, эгер жолугушуунун болуусун каалабасаңар, мени Москвага чакырышыңар керек, деди Зеленский. Зеленский жолугушуу зарыл экенин белгилеп, бирок аны кечиктирүү үчүн Орусия бардык аракеттерди жасап жатат деп айыптады. Ошол эле учурда Путин жолугушуу тууралуу айта баштаганы жакшы көрсөткүч экенин белгиледи. Эске салсак, буга чейин Путин Зеленский Москвага келсе жолугушууга даяр экенин билдирген. Украин лидери Путин менен сүйлөшүүлөрдү Швейцария, Австрия же Туркияда өткөрүүнү сунуштаган. Путин менен Ким Чен Ындын жан сакчылары уруша кети жаздашкан. Эмне себеп болгон? Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жан сакчылары кондиционер үчүн уруша кети жаздашканын орус басылмалар жазышты. Эки лидердин 3-сентябрдагы Пекинде болгон жолугушуусунун алдында Корей лидеринин жан сакчысы бөлмөнүн температурасын +23 чейин көтөргөн. Буга орусиялык кесиптеши каршылык көрсөтүп, анын колундагы кондиционердин пультун тартып алууга жетишкен. Андан соң ал +20 градуска түшүргөн. Окуяга маалымат каражаттарынын кабарчылары көп болушкан.